ошол 7-январь күнү ушул жерде бир чоң митинг болуп өттү эле. Өзүңүздөр билсеңиздер керек. Ошол жерде Кара Балтанын жаштары жана ошондой эле Кыргызстанда жашап аткан жаштар аябай кооптуу маселе менен мага кайрылып, өздөрүнүн ишенимин мага беришти эле. Ошол ишеним менен мен ошол жерде, мына могул жерде балдар жүрсө, мени таанып аткандар, урматтуу аксакалдар, түшсөңүздөр, келиңиздер бул жака. Кел бул жака өтүңүздөр. Анан биз ошол жерден жоопкерчиликти алганбыз. Бүгүн мына ошол митингде келип отурасыздар. Кайдыгер эмес келгениңиздер үчүн аябай ыраазычылык билдиребиз. Анан бул жерде мындай чечим кабыл алып алалы. Бир добуштан. Мен как модератор катары, эгер мага ишеним көрсөтсөңүздөр, ушул жердеги митингди тынч, маданияттуу түрдө өткөрөбүз дей турган болсоңуздар, эгер мага ишенсеңиздер, ушул жерде модератор катары мага өзүңүздөрдүн ишенимиңиздерди көрсөтүңүздөр. Эгерде жок ишенбейбиз, сен баягыны чыгып алып мындай сүйлөп атасың, андай сүйлөп атат дей турган болсоңор, анда мен жоопкерчиликти албайм, ачык айтайын. Анткени могул кат жүзүндө мен жоопкерчилик бергенден кийин ушул жерде кандай провокация болуп кетпесин, жоопкерчилик менин мойнумда болот, урматтуу туугандар. Ошону туура түшүнөлү. Ошондуктан азыр мен сиздерге өзүмдүн жеке сунушумду айтайын. Эгер ушул жердегилердин азыр баарыңыздар макулбуз дей турган болсоңуздар, бир добуштан колдоп берип коела. Колдойсуңарбы? Колдойбуз. Баарыбыз бир добуштан. Бул жака түшпөйсүздөр. Бияка түшүңүздөр, бияка трибуна болот. Эмнени макул айтпайсыңбы? Аксакал түшүп ал. Эми урматтуу күч органдары. Урматтуу күч органдары, мен силерге кайрылам. Ушул жерде менин коопсуздугумду силер карап бериңиздер. Эгерде ушундай ичип алган адамдар боло турган болсо, же болбосо ушул жерде бир провокация кыла турган адамдар боло турган болсо, мен айтам, ошону ушул жерден алып түшүрүп коюңуздар. Аман бол менин атам. Жок, арак ичкендерди айтып атам мен. Эми анда байке сиз да эс алыңыз, анда ичсеңиз. Анда сиз ичсеңиз, сиз да барып эс алыңыз. Бизде бериден Кыргызстандын келечеги каралып атат байке. Берде эч кандай эменин кереги жок байке. Эмне кереги бар ушундай нерсе? Кептин бугун бурбаңыздар. Бурбагыла. Кем могул жерден түшсөңүздөр, ана сүйлөйм дегендерди мен чыкырам. Кем могул жака түшүңүз, аксакал. Жок, түшсөңүз, мен чакырам, кел. Тура. Могул жака түшүңүз, түшүңүз, сиз кимсиз байке? Кем ана жака түшүп тапсың, кел. Кел, сен шакырам. Могул жерде ким? Азыр сөз бөлүп ана. Пресса тура берсин дем. Анан ачымды айтпайсың. Азыр мен айтам, азыр айтам. Аксакал, эсте туран отпайм, сиз кимсиз? Түшүп нардактан кайрылып, эл катары кел, түшпөйсүздөр, жеңиш байке, мен айтып атпайм, сөз берем. Эми сүйлөрүн билем, мен бул аксакал кандай сүйлөрүн. Жо, мен сүйлөрүн билем, кимдин ким экенин. Мен айтып атам сизге, эгер жоопкерчилик атасыз, анда мен сизге урам азыр. Ичкендерге сөз бере коелу. Ичкендерге болбойт да. Ана мынакей, мен азыр дагы бир жолу айтып атам сиздерге эскертип. Мага макулдук бересиздерби? Мен укпай атам, макулдук бересиздерби? Анда мындай талаптарыбыз мындай биздин. Урматтуу бийлик өкүлдөрү болсо ушул жака келсин. Ушул жогорку кеңештин депутаттары келсин. Ушул жердеги азыркы мына могул жерде турган бийлик өкүлдөрү угуп жатабы, же болбосо 10 управлениясыбы, ГКМБсыбы жеткирип койгула. Элдин талабы азыр ушул жерге бийлик өкүлдөрү келсин, биз ошолорго сунуштарыбызды берели. Бийлик ошону чечиш керек. Ошон үчүн менин мындай 3 талабым бар, урматтуу туугандар. Мына баягы 7 январь күнү биз КТРКнын алдына митингге чыкканбыз. В основном бүт жалаң жаштар чыккан. Бир да жашты көрбөй эле мен могул жерде. Ошондо ошол жерде жаштар айтышкан, аман бол байке, биз сизге туруп беребиз, аягына туруп бересизби деп. Мен эркекче сөзүмдү айткам. Силер турсаңар мен туруп берем деп.
Kanake oşol jaşlar. Ejeke berdi mınдай kılsanız mikrofon ben söyleyecek rahmat. Ana mınдай da bizdin talaplarыбыздан da жеткиребиz. Бүгүнкү митингге мен saat 1'ge чейин рухсат алгам. Saat 10'dan 1'ge чейин рухсат алгам. Saat 1'ge чейин сүйлөйм деп тургандар ушул жака келип жазылыңыздар мага. Эмне көйгөй бар айтыңыздар. Бирок биз өзүбүздүн рамкадан чыкпайлы. Биздин талап 3 талап бар. Ушул 3 талаптын негизинде сүйлөйлү. Эгер макул болсоңуздар мен айтайын. Birinci talap bizdin biйлик өкүлдөрү жана ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары этникалык кыргыздардан башка чет мамлекеттердин улуттары үчүн кыргыз мамлекетинин улутун берүү боюнча жогорку кеңеш мыйзам чыгарып мораторий жарыялансын, жарандыгын берүү боюнча. Дагы бир жолу тактап коеюн, жакшылап угуп алыңыздар. Биринчи талап этникалык кыргыздардан башка чет мамлекеттик жарандар үчүн кыргыз мамлекетинин жарандуулугун берүү боюнча жогорку кеңеш депутаттар мыйзам чыгарып мораторий жарыялансын. Макулсуздарбы? Биринчи талап. Экинчи талап биз айтып атабыз. Ушул жерде ар кандай сөздөр болуп атат. Калк айтса калп айтпайт деп коет кыргызда. Ошондуктан ушул жерде калктын элинин баары айтып атат. Бизди Кытай басып баратат. Кытай көйүп баратат деп кооптонуп атат. Туурабы? Ошол маселени чекит коюунун бир жолу биздин бийлик өкүлдөрү, ошол эле ККМБсы, МВДсы, президенттин өкүлү, миграция службасы, жогорку кеңештин депутаттары жана ошондой эле ушул жерде элдин арасына чыга турган жарандык активисттерден кошулуп, мамлекеттик деңгээлде комиссия түзүлүп, ар бир ошол Кытай жарандар иштетип аткан завод болобу, фабрикасы болобу, ошол жерлерди барып туруп, жеринде текшерип, эгер ошол жерде мыйзамсыз деп жүргөн Кытай жарандары боло турган болсо, Кыргызстандан депортация болсун деп талап коюп атабыз. Макулсуздарбы? Макулбуз. Бул экинчи талап. Үчүнчү талап биз айтып атабыз. Эгемендүүлүктөн берки Кытай мамлекетинен алган карыздарыбыз үчүн ким жоопкерчилик алат? Ушул бизди карызга батырып койгондорду биз жоопко тартабызбы? Же биз ушул Кытайдын карызын биз төлөшүбүз керекпи? Жок. Бизге мына ошон үчүн бийлик өкүлдөрү, ошондой эле урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович өзү ушуну көзөмөлгө алып, эгемендүүлүктөн берки алган карыздарыбызды канчалык деңгээлде кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы үчүн иштеди? Же болбосо жеке бир ушу ТЭЦКе окшогон бир чиновниктин чөнтөгүнө иштеп кеттиби деген маселени коюп туруп, эгерде ошол нерсе коррупциялык схемалар табыла турган болсо, ошол чиновниктердин үй жайын, банктагы счетторун конфискациялап, мамлекетке алып туруп Кытайдын карызын төлөп берсин деген талапты коюп атабыз. Макулсуздарбы? Мына ушул 3 эле талап. Анан берди ар кандай баягы Атамбаев уюштуруп атыптыр, тигил уюштуруп атыптыр, бийлик уюштуруп атыптыр дегенге мен чекит коюп койгум келип турат. Менин артымда эч ким жок. Мен бир карапайым 2010 жылы ушул жерде революцияда жүргөн жаштардын биримин. Биздин 2010 жылкы революция тилекке каршы максатына жеткен жок. Ошондуктан бизге окшогон жаштар ушинтип жүрөбүз. Бирок буга ким күнөөлүү? Өзүңөр эл, силер күнөөлүүсүңөр. Муна окшогон ичип жегендерди шайлаган үчүн, ичип жегендердин кошомат кылып, добушуңарды бергениңер үчүн күнөөлүүсүңөр.